Ошмуда Борбор Азиялык археологиялык талаа мектебинин ачылыш аземи болуп өттү. Аталган мектептин ачылыш аземине Ошмунун илимий иштери боюнча проректору Руслан Арапбаев баштаган жаамат, Кыргызстан, Россия жана Американын жогорку окуу жайларынан келген лекторлор, археологдор, магистранттар, аспиранттар жана студенттер катышты. Бүгүнкү күндө биз Кыргызстан, Россия, Орусия жана башка мамлекеттердин окумуштуулар менен чогуу, археологдор менен чогуу Борбордук Азиялык археологиялык талаа мектебин өткөрүп атабыз. Археология илимине ошол эле маалда өзүнүн ата мекенин тарыхын, байыркы тарыхын таанып билүү, анын жайылтуу, өздөштүрүү боюнча иш-чаранын негизинде жаш балдарды, жаш муумдарды бул илимге кызыктырып тартканга аракет кылып атабыз. Борбор Азиялык археологиялык талаа мектеби лекцияларды, мастер-класстарды, практикумдарды, музейлерге жана археологиялык объекттерге экскурсияларды, ошондой эле Таш тоорундагы Обишир-5 жана Сурунгур жерлериндеги Евро аймактын эл аралык археологиялык экспедициясына катышууну камтыйт. Катышуучулар 11-14 июль күндөрү Ош шаарында лекцияларга катышып, шаардын чөлкөмүндөгү археологиялык эстеликтерине экскурсия жасашат. Ал эми 15-20 июль күндөрү Айдаркен шаарында лекцияларга катышып, практикалык иштерди жасашат. Бүгүн жайкы мектептин 5 күндүгү Ош мамлекеттик университетинде өтөт. Бүгүн бул жерде ошол жаш изденүүчүлөр үчүн, студенттер үчүн, магистранттар үчүн ошол археологиялык изилдөөнү кантип жүргүзөт, ошонун практикалык, теориялык материалдары менен өтө белгилүү окумуштуулар келип мастер-класстарды, сабактарды өтүшөт. Бир канча уюштуруучулар бар. Чет өлкөлүк, Франция өлкөсүнөн, Россия өлкөсүнөн, анын ичинде Кыргызстандын мамлекет Кыргыз улуттук университети, Ош мамлекеттик университети, Америкалык университеттер биргелешип өткөзүп атабыз. Борбор Азиялык археологиялык талаа мектеби Сибир бөлүмүнүн археология жана этнография институту, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана Ош мамлекеттик университети менен биргеликте уюштурулду.